Салам достор, бүгүн биз кыргыздын эң маанилүү салты тушоо кесүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Наристе биринчи жолу кас-кас туруп, алгачкы кадамдарын таштаганда бул чоң той башталат. Адатта бул салт бала 1 жашка толгондо кадамдары бекем болсун деген тилек менен өткөрүлөт. Салттын негизи ала жип, ал ак жана кара жүндөн атайын эшилет. Бирөөнүн ала жибин аттабасын, түз жүрсүн, ак менен караны таанысын. Bir жарык менен bir көлөкөнүн кошулушу деген маанини берет. Той алдында апалар, чоң апалар тоодой кылып боорсок бышырып, дастаркон жайышат. Тартылып, бүтүндөй айыл, тууган урук бул кубанычка чакырылат. Жарышка катыша турган балдар үчүн атайын байгелер, оюнчуктар жана таттуулар даярдалат. Тушоо кесүүчү курч бычак же кайчы даярдалып, ал ачык түстөгү кездемеге оролот. Наристе баса турган жолго ак кездеме, ак жол төшөлөт. Меймандар келип бата беришет. Бул наристенин коомго кошулган алгачкы кадамы. Карагылачы, бул ала жип, ал ак жана кара жүндөн атайын наристе үчүн эшилет. Эми бул жипти наристенин буттарына 8 түрүндө аярлап байлайбыз. Алдыда ак жол төшөлгөн. Баланын келечеги ушул жолдой аппак болсун деген тилек. Китепте айтылгандай, ала жип бул адалдыктын жана түз жүрүүнүн белгиси. Бул жипти айылдын эң кадырлуу, көп балалуу байбичесине эштирүү жакшы жөрөлгө. Ак түс бакытты, кара түс жашоонун сыноолорун жеңип өтүүнү билдирет. Ата бабаларыбыз бирөөнүн ала жибин аттаба деп бекеринен айтышкан эмес. Тушоо кесүүчү бычак өтө курч болушу шарт. Ал келечектеги чечкиндүүлүктү билдирет. Маарада байгелер тизилди. Эми жарышка катыша турган балдарга кезек келди. Балдар даярсыңарбы? Наристенин жолун ачуу силердин колуңарда. Балдардын шарапаты менен наристенин тушалган буттары чечилүү алдында турат. Мына биринчи келген бала маарага жетти. Азаматсың, сен жеңүүчүсүң. Бычакты ал да наристенин бутундагы ала жипти шарт этип кес. Тушоо кесилди, жол ачылды. Эми наристе эркин кадам ташта. Мына баланын тушоосу кесилди. Эми анын алдында кеңири жол ачык. Жеңүүчү наристени жетелеп, ак жол менен алгачкы кадамдарын жасатат. Элдин баары кас-кас балам, кас-кас деп дем берип ырдап турушат. Апаларыбыз таттууларды чачышат. Бул чачыла деп аталат. Жашоосу ушул таттуудай ширин, берекелүү болсун деген тилек менен чачыла чыкачылат. Балдардын күлкүсү жана кубанычы бул тойдун эң чоң көркү. Наристенин буту жерге бекем тийип, кадамы куттуу болсун. Тоодой бийик болсун, таштай бекем болсун деген изги ниеттер айтылат. Ата бабаларыбыз айткандай, балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Жеңүүчүгө башкы байге берилет. Ал наристенин жолун ачкан үчүн сыйланат. Калган балдарда куру калбайт. Ар бирине кичинекей белектер берилет. Бул белектер балдардын ынтымагын жана достугун бекемдейт. Кана баатыр, дагы бир кадам, бүтүндөй эл сени карап турат. Ата эненин кубанычында чек жок. Бул алардын эң бактылуу күнү. Бул ак жол тазалыктын, аруулуктун жана бийик максаттардын символу. Дасторкондогу даамдар берекенин белгиси, салт тамаксыз болбойт. Баланын келечеги бийик болсун деп, аны көккө көтөрүп ырымдашат. Кыргызстандын ар бир жеринде бул салттын өзүнчө кооз өзгөчөлүктөрү бар. Кесилген жипти кээ бирлер эстелик катары сактап коюшат. Улуулардын кеп кеңеши Наристе үчүн эң чоң тарбия. Күн нуру наристенин жолун дайыма жарык кылып турсун. Койдо ырбий да орун алат. Кубанычтуу маанай баарын бириктирет. Эми эң жооптуу учур ак батага кезек келди. Аксакалдын батасы менен наристенин келечеги бекемделет.
Эми эң маанилүү учурак бата менен эл көгөрөт эмеспи? Омейин, жолуң ачык болсун, ата энеңдин сыймыктуу уулу бол. Бул баталар наристени өмүр бою коргоп, колдоп жүрүүсүнө себепчи рухий күч. Биздин салттар биздин тамырыбыз. Аны билүү жана сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Тоодой бийик мүнөз, суудай таза жүрөк каалайбыз биздин кичинекей каарманга. Бул кичинекей кадамдар келечекте чоң жетишкендиктерге алып барат. Ынтымак бар жерде гана бакыт болот. Тушоо той бул ынтымактын тою. Биз бул баалуу мурасты кийинки муундандарга татыктуу өткөрүп беришибиз керек. Унутпагыла, салт бул жөн гана ырым эмес, бул элдин духу. Билимдүү жана тарбиялуу муун өлкөнүн келечеги. Бүгүнкү саякатыбыз ушуну менен аяктап баратат. Ал эми силердин тушооңорду ким кескен? Сөзсүз сурап билип алгыла. Жообуңарды комментарийге калтырыңыз. Биз аны окуганга кубанычта болобуз. Биздин маданиятыбызды биргеликте аздиктели жана тааныталы. Наристелерибиздин кадамы дайыма байсалдуу болсун. Кийинки видеолордо кыргыздын башка кызыктуу салттары менен таанышабыз. Эгер видео жакса, лайк басып каналыбызга катталыңыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Кадамың кут болсун, Кыргызстан.